10-апрелде Бишкек шаарында Борбор Азиядагы биринчи ишкер бизнес форуму өтөт. Иш-чарада Forbes'тун тизмесиндеги ишкерлер сөз сүйлөшөт. 10 сааттык программанын жүрүшүндө 2200дөн ашуун катышуучулар чет элдик эксперттердин идеяларын, концепцияларын жана практикалык иштерин угууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Форумдун алкагында ишкер экспо көргөзмөсү уюштурулуп, ишкерлер өз долбоорун сунуштайт жана эксперттик кеңеш ала алышат. Аталган иш-чара кардарларды табууга чоң мүмкүнчүлүк түзөт. Масштабтуу иш-чара менеджерлерге, жеке бизнес өкүлдөрүнө, инвесторлорго, ошондой эле чакан жана орто ишканалардын жетекчилерине багытталган. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев Кытайдан келген вакцина менен алгач өзү эмделе турганы белгилүү болду. Министр биринчилерден болуп өзү эмдөө аларын, учурда вакцина боюнча алган көрсөтмөлөр менен таанышуу процесси болуп жатканын айткан. Ошондой эле 22-23 мартта консилиум өткөрүлүп, андан кийин акырындык менен эмдөөгө даярдык башталаарын билдирген. Белгилей кетсек, 19 мартта Кыргызстанга Кытайдан Sinopharm вакцинасынын 150 000 дозасы келген. Бүгүн 22 мартта Европа Бирлигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгү тарабынан уюштурулган салттуу Европа тасмаларынын фестивале старт алат. Өкүлчүлүктүн билдирүүсүнө караганда, иш-чара 22-28 март аралыгында онлайн тартибинде өтөт. Бул убакыттын ичинде www.un.kg платформасында кыргызстандыктар ЭАЭП өлкөлөрүнүн 11 тасмасын жана айлана чөйрөнү коргоо тасмасындагы 8 кыска метраждуу тасмаларды акысыз жана каттоосуз көрө алышат. Бардык тасмалар Евробиримдикке мүчө мамлекеттердин эне тилдеринде орусча же англисче субтитрлер менен коштолуп көрсөтүлөт. Кинофестивалдын бардык иш-чаралары жөнүндө маалыматтар Европа Бирлигинин Кыргызстандагы баракчасынын Facebook платформасында жарыяланат. Кечээ 21 март күнү Ош шаарында уюштурулган 3 күндүк Манас айтуу жыйынтыкталды. Ага Ош шаарынын мэри Таалайбек Сарыбашев, шаар тургундары катышып, манасчы Дөөлөт Сыдыковго жакшы тилектерин айтышты. Таалайбек Сарыбашев Дөөлөт Сыдыковго күч-кубат тилеп, ар дайым Манасты даңазалап, кыргыздын улуулугун даңктап жүрө беришине тилектеш экендигин билдирди. Ошондой эле шаар башчысы жеке үй бүлөсүнүн атынан акчалай сыйлык тапшырып, Ош шаарынын мэриясынын ардак грамотасы менен сыйлады. Белгилей кетсек, манасчы Дөөлөт Сыдыков 2020 жылдын 13 ноябрында Бишкек шаарынын Борбордук Ала Тоо аянтында 14 саат 27 мүнөт манас айтып, Гиннестин рекорддор китебине кирген.